Assalamu алейкум, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Туугандар, биз Бишкектен сүйлөйбүз. Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Баян Антоновка айылынан сатыла турган үй бар экен, ошону көрсөтмөкчүмүн. Бишкек шаарынан чыгып сиздер Баян Антоновка айылына карап келе бересиздер. Келгениңиздерде эле бул жерде жол чырак светофордон сол тарапка кайрыласыздар. Тагыраагы сиздер машина базарга бир аз жетпей каласыздар. Мына жерде транзит деген май куюучу жай бар. Бул жерде мына Арзан деген дүкөн, Атантай Тайлак деген дүкөндөр бар экен. Ушул жерден эле сол тарапка киресиздер. Сатылуучу үй ушул тарапта. 1 километрде жүрсөңүздөр, оң тарапка Мансур Зайнидинов көчөсүнө кириш керек болот. Түп-түз эле чыгып бересиздер. Сатыла турган үйгө жакындап баратам. Биз турган көчө Комсомольский көчөсү, тагыраагы өйдө тарапка чыгып берсеңиздер, Востко барып каласыздар. Сиздер чоң жолдон бери келсеңиздер, тетиги жерде мектеп бар экен, жаңы мектеп. Ал мектептен өтөсүздөр, бир 300-400 метр өтсөңүздөр, жолдун оң жак тарабын карап келе бересиздер. Бул болсо Мансур Зайнидинов көчөсү. Ушул көчө менен кирсеңиздер эле тетиги үй туугандар. Мына бул оранжевый дубалы турган, ошол үйгө бара бересиздер. Сатыла турган үйгө келип калдым. Өтө мыкты салынган, өзү үчүн салынган үй экен. 3-4 жыл болду дейт салынганына. Пока жашай элекпиз дейт, себеби шаарда дагы үйүбүз бар. Бул үйдү азыр ошол караганга киши жок, ошон үчүн сатыш керек болуп атат дейт. Сиздер бул дарегини туугандар, азыркы көрсөткөн асфальттан эле бери кирсеңиздер, оң тараптан 3-үчү үй болуп калат экен. Негизи номерациясы боюнча бул жер Мансур Зайнидинов көчөсү 331-үй болот экен туугандар. Мынакей. Буюрса кимиңиздердин агыргоңуз болсо дагы куттуу болсун. 2 этаж, кааласаңыздар тетиги 3-үчү этажындагы бир бөлмө кылып алсаңыздар болот экен. Ага да чыкса болот. Ошондо 2 этаж, 3-үчү этажы мансард болуп калат экен туугандар. Мына бул болсо чегарасы. Көрүп турасыздарбы? Мына бул сары дубал бүт ушул үйдүн чегарасы. Сыртындагы декорун бүтүрүп коюптур. Үйдүн дагы ичи сырты бүт реклама эмеси, ремонттору толугу менен бүткөн. Үйдүн асты тарабында туугандар, мына түштүк бет тарапты караган жагында 3-4 машинага навес, кааласаңыздар бир бурчуна тапчан да коюп алсаңыздар болот экен. Туугандар, үйдү өзүм тааныштырам. Себеби бул үйдүн ээси өзүң тааныштырып кой дегендиктен мен өзүм тааныштырып чыгам. Сиздер биз менен болуңуздар. Мен сиздерге кыскача бул үйдүн проектиси, участоктун аянтын айтып кетейин. Участок туугандар 5 сотук экен. Документтери баары жакшы, кызыл китеп. Ал эми үйдүн узун туурасы болсо 12ге 8,5. 2 этаж толугу менен, толук шарты менен. Жүрүңүздөр, бирге көрөлү. Туугандар, мындай дарбазадан киргениңиздерде эле үй аябай сонун көрүнөт. Жасалгасы дагы сонун. Анан ичиндеги бүт палас, мебелдер баары көп иштетилген эмес дейт. Ошо салынган боюнча жайкысын келип эле каникулда бир аз шыпырып тазалап коюп кетебиз дейт. Негизи шаарда турабыз дейт ээси. Мына туугандар, навестин астын караңыздар. Аябай кенен. Буюрса кимиңиздерге насип кылса дагы сонун үй экен. Бул жагында болсо мына бул күн батыш тарабында, бул жерде ошол жаш балдар ойной турган аянтча, мынакей бассейнди да куруп коюптур. Бул жерден болсо 28 метр тереңдиктен таза артезиан суусу чыгат экен. Туугандар, бул кире беришин көрүп алдыңыздар да. Эми жүрүңүздөр, сиздерге ичини бир сыйра тааныштырып көрсөтөйүн. Ал эми бул жер болсо прихожкасы, мынакей бут чечме деп койсок болот. Көп коноктор келгенде бул жерге ошол бут чечкенге кенен экен. Үйгө мындай бир бурон эшиктен кирет экенсиздер. Киргениңиздерде эле маңдайда санузел. Бул жагында болсо прихожкасы, мынакей. Көрүп турасыздарбы? Үй сонун проектмен салынган. 3-4 жыл болду дейт. Салынганда бүт ошол өзүбүз үчүн салынган. Бирок азыр эми ошол сатууга туура келип атат дейт. Санузелден көрсөтө берейин. Мынакей. Санузелдин туугандар узун туурасы бир 1,80ге 1,80 чыгып калат. Бул жагында болсо ванна, унитаз, раковина. Мына бул жерде болсо аристон. Туугандар, келет экенсиздер, жүктөрүңүздөр менен эле келип эле ушундай түшүрүп жашай берет экенсиздер. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар. Бүт дээрлик ээсин айткан бардык сөзүн айтып сиздерге түшүндүрөбүз. Биз менен болуп туруңуздар. Мынакей туугандар, негизги холлго киргениңиздерде, бул жерде болсо сол тарабында кийим илме, кийим чечме тамбурлар бар экен. Бул жагында күзгү тумбочкалар бар. Мына бул болсо туугандар холл, мынакей. Караңыздар. Сонун 2-нчи этажга чыга турган жерде эле кенен, сонун перилаларда мынтип краскалап, сонун кылып жасап коюптур. Асты болсо ламинат, мынакей. Ламинатта дагы туугандар бүт подсвет кылып жасаптыр. Бул жерде туугандар бардык полдору теплый пол экен. Мынакей. Сол тараптагы биринчи бөлмөдөн көрсөтө берели. Бул жерде болсо туугандар ашкана, негизги чай иче турган бөлмө, тамактана турган бөлмөсү ушул экен. Мынакей. Оң тарабында бул жерде кухонный гарнитура.
Бұл жерінде вытяжка, бүт негізі шарты бар. Бұл жағында қарасаңыздар, бұл жерде духовкаларға чейін бүт бар екен. Ал эми кухняның бір бұрышында, бұл жағында ошол үйді жылыту системасы, отопление топка жайгашкан. Мынакей. Өте экономичный печка деп айтты. Бұл жерде электрический дагы жылытса болот экен, көмір менен дагы чыкса болот экен. Ал эми газдын турбалары дагы жакындап калыптыр. Эгерде газ келип калса, бұл жерге газовый плитаны да коюп алсаңыздар болот экен. Мынакей туугандар. Жүрүңүздөр эми кийинки бөлмөлөрдөн көрсөтө берели. Мынакей. Бул жагында болсо чоң зал, коноктордун бөлмөсү. Эгерде сиздерге коноктор көп келсе деле, бул жерге bir топ конок бата турган. Узуну туугандар 7,5 метр, туурасы болсо 3,5 метр экен. Мынакей. Үстүнө караңыздар, натяжной потолок. Бул жагында болсо люстралар, занавескаларын караңыздар. Бүт жаңы ойдон турат экен. Айнектери пластик айнектер, темир торлору коюлган. Бул жагында болсо мынау отопленияларында турбалары бүт, отоплениянын радиаторлары да бар коюлуптур. Эгерде мына столдорду бул жерге жайсаңыздар туугандар, 20-30 конокту кенен тейлесеңиздер болот экен. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Сонун. Жүрүңүздөр, эми сиздерди экинчи этаж менен да тааныштырайын. Адаттагыдай эле баарыбыздын үйүбүздө же болбосо барган жерлерде көрөсүздөр, лестницанын асты бош калбайт. Монтип сонун кылып тосуп, астында кладовка, шыпыргы, пылесос, ошондой нерселерди койгонго бул жагында мына орундуктар бар экен. Жүрүңүздөр, экинчи этажга чыгып берели. Сиздерди экинчи этаж менен чыгып тааныштырып түшөйүн. Экинчи этаждагы өтө сонун экен, туугандар, проектлери өтө сонун бөлүштүрүлгөн. Дагы бир кайталап айтып кетем, толугу менен кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн. Тумба, колонналар, сесим поястар баары сонун болгон экен. Өзү үчүн жашаш үчүн салынган экен, бирок сатууга туура келип атат экен. Мынакей туугандар, экинчи этажга чыкканыңыздарда, бул жагында холл, экинчи этаждын холлу, бул жерде болсо мына жумшак эмеректер, паластары баары көрүп турган нерсеңиздердин баары калат экен туугандар. Эми бир четтен бөлмөлөр менен тааныштыра берейин. Биз азыр ушул лестницадан чыккан жерден оң тарабында мынакей эки бөлмө бар экен. Ошол детский жаш балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Мына бул жагында болсо ошол сүрмө шкафтар, терезеси дагы чоң, жарык жакшы кирет. Жаш балдардын коопсуздугу үчүн мындай темир торлор дагы катырып коюптур. Мынакей. Сонун салыптыр, машалла. Ичинде болсо бул жерде ошол кыздардын бөлмөсү экен. Мындай бул жагында болсо гүлдүү обой, бул жагында болсо мындай бөлөкчө обойдон жабыштырыптыр. Күн батыш тарабында, түндүк тарабында эки терезеси бар экен. Парой отопление, асты мына ламинат көрүп турганыңыздардай. Мен силерге бир сырадан мынтип айлантып көрсөтүп коеюн. Мына туугандар, шкафтарына чейин бүт калат экен туугандар. Жүгүңүздөрдү алып келесиздер, кийим кечеңиздерди алып келесиздер, жашай берет экенсиздер. Сонун, кимге буйрса дагы кут болсун туугандар. Бул болсо экинчи этаждын чоң зал экен, коноктор бөлмөсү. Ээси ошентип түшүндүрдү. Бул жагында ошол дагы коноктор келгенде экинчи этажга дагы чыгарса болот экен. Үстүндө байкап турасыздар, мындай сонун жылдыз сымал чырактарды да коюп коюптур. Ортосунда люстра, натяжной потолок, мындай потолокторунан сонун кылып гипсокартондон оймо чийме кылып жасаптыр. Бунун да паластары, мына ламинаттары баары жакшы абалда. Сонун туугандар, келесиздер, жашай бересиздер. Туугандар, размерлерин айта кете турган болсок, бул 6га 4, мынакей чоң зал. Бул болду экинчи этажда 4-чү бөлмө, ал эми мына жакта 5-чи бөлмө мынакей. Туугандар, айтып кете турган нерсе, бул детский кылсаңыздар да болот экен. Анан 3-чү этажга жанакы мансардтын астында бир бөлмө болот деди. Ошого бул жерден дагы эшик ачып туруп, лестница кылсаңыздар, 3-чү этаждагы залга дагы чыкса болот. Эгерде бөлмө керек болсо, 3-чү этажга дагы чыксаңыздар болот экен. Баасын айтайын эми туугандар сиздерге. Баасы $75,000 сурап атат. Нак алуучуларга болсо түшүрүп беребиз деп айтышты. Сиздер экран астындагы номерлерди чалып көрөсүздөр. Туугандар, биз экинчи этажды көрсөтүп бүттүк. Эми биз сыртка чыгып кошумча курулуштарды огород менен тааныштырайын. Сиздер экрандан узактабай, бир аз сабыр кылып күтүп коесуздар, күтүп көрүп коюңуздар. Буюрса, ар бириңиздердин тилегиңиздердеги үй болуп калышы мүмкүн. Биз эми сыртка чыгып сиздерге сыртты көрсөтөлү. Туугандар, участокты бул үйдү салыныш формасы өтө сонун салынган экен. Участоктун бир бурчуна салынган. Үйдүн астында дагы жеркенен, бул батыш тарабында да жеркенен. Бул жагында болсо туугандар, мынакей бак дарактагы бакка дагы сонун жер ажыратылган экен. Могу жерде болсо туугандар, эси мында көрсөтүп койду эле. Бул жерде кладовка бар экен туугандар. Мынакей көрүңүздөр.
сізге жақынырақ қылып көрсетіп қояйын. Кладовка, ошо суунун насоосу менен бул жерде дагы бир 2ге 1,5 болгон кладовка дагы бар экен. Туугандар, мына бул бакты дагы бир сыйра тааныштырайын сиздерге. Бул жерде болсо мына алмалар дагы жетилип калыптыр. Полукарлик дарактар, мынакей алмаларды байкап турасыздарбы? Сонун болуп бышып калыптыр. Сатыш жалка дейт, бирок 2 үй болгондон кийин биринде жашаш керек экен, ошого сатып атабыз дешет. Бул жагында болсо эрте быша турган алма. Мынакей уже бышып бүтүп калыптыр. Өрүк дагы бар экен. Мына жерде бир 8 түп көчөт бар экен. Үйдүн арт жагында көрсөтөйлү анда. Жүрүңүздөр. Бул болсо туугандар мына утеплениясын кара. Утепление болгон. Артында туугандар бул жеринде очок кана, отун кана, тоок кана, мал кана. Караңыздар, артында да жай экенин очок кананы көрсөтө берейин. Бул жерге очок каалаган дизайнда очок кана салып алат экенсиздер. 3 очок, 4 очок, мангалы менен бүт очок туруп атат. Бул бир 3,5 га 4 чыга турган чоң очок кана экен. Эшиктерин коюп, пластик эрежелерин коюп алсаңыздар, сонун бир бөлмө болуп калат. Бул жагында болсо отун кана туугандар. Мынакей. Кийинкиси бул жерде тоок кана. Сырттарын дагы бүт утепление кылып жаап коюптур. Мынакей буягына дагы терезелерди коюп, тоок канага дагы өтө шарт сонун болуптур. Бул жагында болсо туугандар, ээсин айтуусунча каалаган кладовка кылып иштетсеңиздер болот экен. Же болбосо бир 10-15 баш кой дагы багып койсоңуздар болот. Себеби сокулук деле көп алыс эмес. Машина базардан өтсөңүздөр эле сокулук, мал базарга дагы барып, бир аз соода дагы кылсаңыздар болот экен. Үйдүн артында туугандар 1 метрдик орундук, кошуна экөөнүн ортосундагы аралык. Туугандар, биз эми жыйынтыктайбыз. Видеобуздун соңуна келип калды. Колдон келишинче көрсөттүк. Эгер берилбей калган суроолор болсо сиздер ээсине берип, экран астында номерлерге чалсаңыздар болот. Туугандар, номерди биз описанияга дагы калтырып коебуз. Описаниядан дагы номерлерди алып, көрүп чалсаңыздар болот. Не демекчүбүз туугандар? Ар бириңиздерге ушундай үй насип кылсын. Ээсине дагы соодасына берекесин берсин. Биз эми видео соңуна чыкты туугандар. Саламатта туруңуздар.